Аяктап бараткан жумага сары эсеп салган назар апталык маалымат программасы кайрадан эфирдик убактысын баштайт. Кызматыңыздарда мен Назгүл Ахонова, саламатсыздарбы? Алгач өтүп бараткан аптадагы эң орчундуу жана олуттуу окуялардын кыскача түрмөгү. Кыргызстан-Өзбекстан кызматташтыгы жакшырат. Бул жаатта эки тараптуу алаканы жакшыртууга багытталган макулдашууга кол коюлду. Өлкөдө мектеп окуучулардын шашке тамагы убактылуу токтоп турушу мүмкүн. Сунушталган мыйзамда тамакка бөлүнгөн каражатты китеп үчүн которуу мерчемделген. Кыргызстанда жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салынат. Мыйзамга ылайык имамдар нике кыюуда түгөйлөрдүн паспортторун карашат. Демек, эч кандай загсы жок, эч кандай документтери жок эле өзүнүн баягы турмушун тобокелдикке салып жашап жүргөн кыздар көп да. Баткендин Исфана шаарында жүк ташуучу унаалар үчүн айланма жол курулууда. Бүткөрүлсө, оор унаалардын кала ичинен жүрүүсүнө тыюу салынат. Ошон үчүн бизге ABS жол өтө зарыл. Тез арада ичинде бүтүп берсе бизге жакшы болуп калат. Ош шаарына 3016 жыл кала күнү салтанаттуу түрдө белгиленип, 500 комузчу Маш-Бөтой көөсүн конокторго тартуулашты. Аяктап бараткан апта Кыргызстан менен Өзбекстандын тарых барактарында алтын тамга менен жазылып калат десек да аша чаппасак керек. Себеби дээрлик 10 жылдан бери салкын мамиледе болуп келген эки өлкө мамилелерин бекемдей башташты. Тагыраак айтканда, Өзбекстан алаканы жумшартууга киришип, Кыргызстандан атайын делегация чакырды. Бизден барган 130 адамдан турган өкүлдөрдү коңшу өлкө Анжиан шаарында жылуу тосуп алды. Өкмөттүк делегациянын атайын сапарын алкагында эки тараптуу алаканы жакшыртууга багытталган макулдашууга кол коюлду. Бул сапар эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бекемдеп, тоңуп бараткан ымаланы эритүүгө багытталган. Делегаттарды биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеди. Бул иш сапарда кошо болгон кабарчыбыз Асанбек Каракызыев кенен сөз кылат. Ислам Каримов каза болгондон кийин Өзбекстан Кыргызстан менен эле эмес, башка кошуналар менен да мамилесин жумшартканга өттү. Кыргызстанга 10 жылдан ашык убакыттан бери салкын мамиле кылган кошуналар музду эритүүгө өздөрү киришип алгачкы колду сунду. Ошентип Кыргызстандан Ош, Баткен, Жалал Абад областтарынан 130дан ашык адам Өзбекстан бийлигинин расмий чакыруусунун негизинде Анжиянга сапар тартты. Кыргызстандык делегаттарды биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абдулгазиев жетектеди. Аларды Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Атхам Икрамов башында турган расмийлер тосуп алышты. Бир күндүк сапарда кыргызстандык делегация Анжандагы Бабур атындагы Гүл бакта, Бабур музейинде, Анжан мамлекеттик университетинде, Достук үйүндө жана жаңы эле реконструкцияланган Анжан темир жол вокзалында болушту. Ырчы чоорчулар конокторго көңүлдүү маанай тартуулап жатты. Анжан мамлекеттик университетинде 2003 жылдан бери кыргыз филологиясы факультети иштеп келет. 1-4 курска чейин кабыл алуу учурда 69 студент окуйт. Бизде окуу шарттары студенттер үчүн аябай жакшы жаратылган. Окуу китептери, мугалимдердин ошол окуусулдук колдонмолору ошолордун негизинде билим алышат. Билим берүү тармагын көргөндөн кийин Ош мамлекеттик университетинин ректору Ганибек Исаков эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин жумшарышы жакшылыкка болсун деди. Жакшы маанай менен тосуп алгандыгы бул кыргыз-өзбек мамилелери мындан кийин жакшырат. Баягы кичине бир катаал талаптар, өзгөчө мына бажыдагы, чек арадагы талаптар жумшарат деген бир чоң жышаан белги берип атат. Бир канча объекттер менен таанышкандан кийин эки өлкөнүн өкүлдөрү сыйда соркондо баарлашты. Бул жерде кыргыз-өзбек ырчыларынын концерти жаңырды. Арыкча Өзбекстандык ырчынын Кыргызстаным аттуу ырды аткарганда көпчүлүктүн бүйүрү кызыды. Бул сапардын жыйынтыгы менен кызматташууну тереңдетүү өнүктүрүү боюнча келишимге жетишилди. Ага Өзбекстан тараптан Анжиан, Наманган, Фергана облусунун жетекчилери жана Кыргызстандын Баткен, Жалал Абад, Ош облустарынын башчылары, Ош шаарынын мэри кол коюшту. Карым-катнаштарын жакшыртуу боюнча ушул ар бир айда жолугуп, аларды ошол жолугуп өздөрүнчө бир иш пландарды түзүп, ошол чечилүүчү маселелерди ошол жеринде чечип,
элибизге түрткү боюнча жаңы азыр мына меморандумга кол коюлду. Сегодня мы говорим о новой форме, новом импульсе наших взаимоотношений, особенно в приграничных территориях, о которых сейчас сказал первый заместитель премьер-министра. И я уверен, что этот импульс Ошентип бир күндүк сапар акыркы 10 жылдан берки алгачкы достук сапары болуп калды. Белгилей келсек, Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Шавкат Мирзиёевди бул иштер менен аны президенттик шайлоо алдында упай топтоо аракети экендигин да боолгологондор болду. Кандай болгондо да мамлекеттердин ортосундагы ымала жакшырып, элге мүмкүнчүлүк түзүлсө деген тилек менен кайттык. Асанбек Каракозиев, Ынтымак, Өзбекстан, Анжан облусу. Ошентип кошуна Өзбекстан Кыргызстан менен болгон салкын мамилесин акырындап жоюп, 10 жылдык мууздой эриткенге киришти. Бул сапар эл арасында көйгөй болгон чек ара маселесин чечүүгө түрткү болоруна ишеним артылып турган чак. Эми мындан ары коңшулардын Кыргызстанга мамилеси ушул бойдон оңолуп кетеби? Же кандайдыр бир саясий максаттар ишке ашкандан кийин кайра эле салкын мамиле башталабы? Ушул өңүттө серепчи Эркин Абдыразаков биздин каналга маек курду. Эркин мырза, сиздин пикириңизде Өзбекстан Кыргызстан менен мамилесин эмне үчүн күтүлбөгөн кырдаалда чыңдоону көздөп жатат? себеби дегенде мына алардыкыдагы 4 декабрда шайлоо болгон турат. Мына ушул шайлоодо Фергана өрөөнүндөгү жайланышкан, жыш жайланышкан калк бар. Экинчиси көпчүлүк мына кыргыз, тажик, ар кандай калктардан түзүлгөн диаспоралар бар. Ошолордун добушу маанилүү. Экинчиси өзүнчө мындай дүйнө глобалдашып интеграциянын жаңы деңгээли кеткенде Өзбекстан өзүнчө жабык өлкө катары өнүгө албасын түшүндү десек болот. Экинчиси Кыргызстандын мына дүйнөлүк деңгээлде интеграцияга киргендиги, ар кандай эл аралык уюмга мүчө болгондугу, көптөгөн иш-чараларды өткөрүү менен Россия жана улуу Кытай менен бирдиктүү жакшы саясатка кирип өнүгүп баратышы бул өзбекстандык саясатчылар элбетте кайдыгер калтырбайт. Мына ошондуктан алгачкы кадам Өзбек тараптан болуп атат. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси салкын болуп келгени белгилүү. Кандай ойлойсуз? Буга Каримовдун амбициясы себеп болгонбу, же бул жерде азыркы президенттин милдетин аткаруучунун саясий максаттары барбы? Мына сиз туура айттыңыз. Ислам Абдыганиевич Каримов бул диктатурага ыктаган, көптөн бери башкарып келген өзгөчө уникалдуу өлкөнү башкарды. Эгерде мына Каримовдон башка киши болсо, мындай көп саясатта долгожитель деп коелучу, мындай болмок эмес да. Эми ал деле түшүнүп атат. Азыркы Мирзиёевдин деле амбициясы күчтүү, ошол эле Каримовдун кадры. Бул деле азыр кичине саясатын жумшартып, кошуналар менен мамилени аракетти оңдоюн дегени бул дүйнөлүк коомчулуктун астында өзүнүн имиджин оңдогонго аракет кылып атат. Өзбекстан алаканы жумшартууга биринчи кадам таштады. Бул чек аралардын ачылып, мындан ары дайыма каттоо болуп турат дегенди түшүндүрөбү? Чек ара маселеси дагы эле калат. 400 километрден ашык, дагы эле болсо ар кандай талаш тартыш жерлер бар, анан анклавтар бар. Ошого байланыштуу бул сүйлөшүү жолдору менен, дипломатияны узартуу менен биздики Кыргызстан ушул уникалдуу келген мүмкүнчүлүктү толук кандуу пайдалануу менен, бирок эч качан Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгын чоң мамлекет бизге жакын, жакшы дос болуп келе жатат деген таризде мындай жумшарткандан алысыраак болсо дегенди айтмакмын. Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан аптада Ош шаарынын күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. 3016 жылдык маареке чоң деңгээлде уюштурулуп, байыркы шаардын тарыхы театрлаштырылып көрсөтүлдү. Тагыраак айтканда, Оштун шаар болуп түптөлүп, ушул даражага жетишинде кандай тоскоолдук жана кыйынчылыктарга дуушар болгону баяндалган. Дагы бир өзгөчөлүк 500 комузчу маш ботой көсүн чертип беришкенинде болду. Булардын баары майрамдык салтанаттын расмий бөлүгүндө орун алды. Биздин кабарчыларыбыз күндүн биринчи жарымындагы жана андан кийинки шаар күнүнө арналган иш-чараны толугу менен чагылдырышкан. Анда расмий бөлүктү Нуржамал Баргыбаева, ал эми күндүн экинчи жарымындагы салтанатты Алмаш Бараталиева айтып берсин. Байыркы Ош шаары бүгүн 3016 жашка толду. Бул жылдар аралыгында шаар чыгыш жана батыш өлкөлөрүн байланыштырган маанилүү кала болууга жетишкен. Мында сырткары Ош шаары 4-5 кылымдарда Улуу Жибек жолунун маданий борборуна айланган. Бул сыяктуу тарыхый окуялар бүгүн салтанаттуу иш-чарада чагылдырылды. Мен ушул ыйык Ош шаарынын башчысы катары сиздерди кабыл алам. Жана
Шаар калкын эчендеген жылдар бою биримдикти туу тутуп, 80ден ашуун улут менен ынтымакта жашап келет. Эл өкүлдөрү мына ушундай көп улуттуу калкы бар шаар мындан ары да өркүндөп өсөт деген ишеничте. Ар дайым элибизден ынтымак кетпесин, шаарыбыздын ооматы артып, кадыр баркы өсө берсин. Майрамыңыздар кут болсун, урматтуу шаардыктар. Бүгүнкү күндө Ош шаары өнүгүү жолунда бара жатат. Шаардын инфраструктурасы жакшырып, тургундардын кирешеси артууда. Бүгүнкү салтанаттуу майрамдын уюштурулушу дагы бул иштерди далилдеп берди. Мындай пикирди ардактуу эс алуудагы саясатчы ишкерлер билдиришет. Мына мектептер курулуп атат, детсаддар курулуп атат, балдар бакчалары, көпүрлөр курулуп атат. Бир көпүрөнүн ордуна 3 көпүрө курулду 2 жылдын эле ичинде. Элдин маанайы жакшы. 3016 жылдыкка ардалган салтанатка коңшу мамлекеттин өкүлдөрү да кайдыгер караган жок. Ошко жасаган сапардын алкагында айрыкча Байыркы шаарынын кооздугуна суктанып, майрам менен кызуу куттукташты. Ошондой эле соода-экономикалык жактан мындан ары да кызматташууну уланта беребиз дешет. Биздин калалар бауырлас калалар болуп эсептелет. Ош менен Тараз, сол бауырлас каламыздын кубанычын бөлүсүүгө келип отурбуз. Мына мерекелериңиз өтүп аткан иш-чараларыңыз өтө керемет. Шаар күнүнө карата уюштурулган иш-чара 2 саатка созулду. Жыйынтыгында 500 комузчу маш ботой күүсүн чертип беришти. Бул номер сырттан келген коноктордун алкоосуна татыды. Ош шаарынын күнүнө арналган борбордук аянттагы иш-чара соңуна чыкты. Мындан кийин алтын күз жарманкеси уюштурулары пландалган. Жарманке боюнча сөздү кесиптешим Алмаш Бараталиева козотот. Өлкөдө мектеп окуучулардын шашке тамагы убактылуу токтоп турушу мүмкүн. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Анын баамында тамакка бөлүнгөн каражатты үнөмдүү иштетип, окуу куралдарын сатып алуу учурдун талабы. Бирок Билим берүү жана Илим министрлиги буга макул эмес. Анткени түшкү тамак окуучунун сабакка болгон жөндөмүн арттырат. Мындан улам депутаттын сунушу коомдук талкууга түшүп, кайчы пикирлерди жаратууда. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева улантат. Мектеп окуучуларынын түшкү тамагы коомчулукта кызуу талкууга алына баштады. Буга жакында Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыккан демилге түрткү. Анда депутат жыл сайын мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 450 миллион сомду үнөмдөп, керектүү жаңы китептерди сатып алуу керектигин айтып чыккан. Чындыгында өкмөт азыр ошол боюнча пока стратегияны түзүлөк да. Алар айтып атышат, жок биз пока бүт барына беребиз. Ооба, бүгүн мүмкүн бүгүн жетишет. Эртең мүмкүн жетишет. Акча. 2018-жылда, 2020-жылда кандай болот, ушундай проблема бар да. Депутаттын сунушун колдогондор азырынча аз. Көпчүлүк окуучулардын түшкү тамагы дайым берилүүсү керектигин ойду карманышат. Мында баланын аң сезими жакшырып, сабакка болгон жөндөм артат. Эгер депутаттар мамлекеттик казынаны үнөмдөп, окуучуларды жаңы китептер менен камсыздоону каалашса, анда башка жол издөөлөрү керек. Асыр хотя бы аренда 20-25 сомдон бир жылда жалпы 1 миллион 200 бала төлөсө, ошондо биз бир жылда 600 миллион сом таптайбыз. Анан мына өкмөт 120 миллион берип атат, 720 миллионго биз действительно 2-3 жылда 100% жаңы китеп чыгарабыз. Мындай пикирди Билим берүү жана Илим министрлиги да колдойт. Учурда түшкү тамактын сапатын жакшыртып, окуучулардын билим деңгээлин арттырууга көрүлгөн аракеттер көзгө басар. Анткени 2013-жылы ысык тамакты оптималдаштыруу долбоору ишке ашып, 800 мектептин ашканасы жаңыланган. Мындан сырткары мектептерде ашпозчулар дайындалып, азырынча көйгөй жок. Технологиялык карта деп коебуз, ошо технологиялык 135 тамактын технологиялык карталары иштелип чыккан. Булардын баардыгынын поварлары, директорлордун баары тең окулган. Булар ошол толук кандуу, калориялуу, балдардын ден соолугуна жакшы жага турган витаминдүү тамактарды берип келишет. Деген менен мектеп окуучусунун шашке чайы таңкы тамактын ордун толуктап, ата-эненин капчыгына пайда. Ошондуктан бул маселени чечүүдө кылдаттык талап кылынып, чамасы чектелүү үй бүлөлөрдүн жашоо шартын эске алуу керек. Мектептин өзүнүн статьясы бар, атыгы ысык тамактын өзүнүн статьясы бар. Ошон үчүн мен ойлойм, даже кичеке балдарга илгери билесиңер, Союз малында 3 жолу ысык тамак беришет да. Эми жок дегенде бир жолу ысык тамагын балдарга калтырып коюш керек. Балдарга шарт түзүп бериш керек. Балдар биздин келечегибиз. Тамак бериш керек, китебин бекер бериш керек. Даже автобус менен балдарыбызды бекер ташыса деле болот. Жаңы окуу жылынан баштап Бишкек шаарындагы окуучулар ысык тамактын ордун булочка менен шербетке алмаштырышкан. Демилгени Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы көтөрүп чыгып, 14 сомго балдарга сапаттуу тамак берүү мүмкүн эместигин белгилешкен. Балдар ботко сыяктуу ысык тамакты жебей коюп, анын 90% таштандыгы ыргытылчу дешет.
ага деген баланы деген кичине топук болгондой кылып гана дегенде тамактандырууга болот. Эгерде ушуну деген баягы биздин жакшы жаныбыздагы кошуна мамлекеттердеги кылып деген өзүнүн деңгээлине жеткирип жакшы деңгээлге жеткирип жогору кылса, бул абдан жакшы болмок. Ал акчалардын баарын алып туруп башка жакка которуп деген бул туура эмес. Эске салсак, окуучуларга бир маал чай берүүнү токтотууну мурдагы министр Канат Сыдыков да сунуштаган. Бирок бул акчаны ал мугалимдердин маянасын көтөрүүгө ыраа көрүп, ал аркылуу билим сапатын жакшыртса болорун айткан. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Эми дин алымдары нике кыюуда 2 жаштын паспорттарын карашат. Буга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова демилгелеп чыккан мыйзам долбоору түрткү. Мыйзамга ылайык 18 жашка чыга эле кыздар турмушка чыкса, аларга дин кызматкерлери нике окуган болсо, анда 3 жылдан 5 жылга чейин жоопко тартылат. Учурда мыйзам долбоору парламентте каралып, көпчүлүк депутаттардын добушу менен 3-окуудан өттү. Эң негизгиси мыйзамды коомчулук колдоого алып, ишке ашуусун күтүшүүдө. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева улантат. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып талкуу жараткан мыйзам долбоору секелек кыздардын укугун коргойт. Буга чейин эзелки салт менен кыздарды 12 жаштан тартып турмуш жолуна узатаары баарыбыз үчүн маалым. Мындай караңгы ойдон арылып, өнүккөн өлкө катары адам укугун коргоо учурдун талабы экенин Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянова айтат. Анткени акыркы жылдары таштанды балдардын жана ара жолдо калган кыз келиндердин саны арбыган. Демек, эч кандай загсы жок, эч кандай документтери жок эле өзүнүн баягы турмушун тобокелдикке салып жашап жүргөн кыздар көп да. Аягында ошондой кыздар түртүлүп эшикке чыгып калат да. И ошондо мамлекет андай кыздарды коргобойт. Анткени колунда бир документ жок болсо, балдарда дагы эч кандай күбөлүк жок болсо, керек болсо мен сени тааныбайм деп отурса, атасы мамлекет тарабынан эч кандай корголбой калат да. Тескерисинче туш тараптан кордолот андай кыздарчы. Мыйзам долбооруна ылайык 18 жашка чейинки кыз балдардын турмуш куруусуна тыюу салынып, 2 өспүрүмдүн баш кошуусуна шарт түзгөндөр 3 жылдан 5 жылга чейин камоого алынат. Анткени өспүрүмдөргө нике күбөлүгү берилбегендиктен ажырашып кетсе, кыз укугун коргой албай, орто жолдо калат. Аны мамлекетте көзөмөлүнө ала албай, мындан адам өмүрү кыйылган учурлар кездешүүдө. Бул жерде баягы молдолордун жоопкерчилигин карап атканы туура. Алар сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек. Эгерде ал паспортун карап туруп азыр кыйбаса, молдолор сөзсүз түрдө жоопко тартылып, жоопко тартылып, иш козголуп, соттолуш керек да. Деген менен мыйзамды четке кагып, жеңичинен иш жүргүзгөндөр көп. Арзыбаган акча деп нике окуган молдолор бир үй бүлө отун түбөлү көчүрүүдө. Анткени алып качып келген кыздын макулдугусуз нике кыйылып, ашып кесе ай жашабаган жаш түгөйлөрдүн саны көп. Мындан улам эми никени лицензия алган молдолор гана кыюуга укуктуу болот. Биз кимге никеге өтөмүн деген кишини каттоого алабыз. Ким, мисалы үчүн, сиз келдиңиз, келинчегиңизди эрчитип. Сиз өзүңүз жалгыз келбейсиз. Биз сөзсүз түрдө сиздин ата-энеңизди да сурайбыз. Сиздин паспортуңузду, келинчегиңиздин паспортун, ата-энеңиздин паспортун, алардын колун өз колу менен кол коюп берет. Натыйжада ала силердин өзүңөрдүн кылып аткан ишиңерди өзүңөр бекемдеп бересиңер. Бул маселе социалдык тармактарда да кызуу талкуу жаратып, кайчы пикирлер жок эмес. Айрымдар мыйзам долбоору керек экенин айтышса, кээ бирлери адам укугу бузулуп жатканын кошумчалашат. Ал эми статистикалык маалыматка таянсак, 2000-жылга салыштырмалуу 15-17 жаштагы кыздар арасында бойдон алдыруу 2 эсеге өскөн. Никеси жок молдолор окубай койсо, негизги жакшы чоң принциптерди кармаган болот да муфтият. Анткени себеби организм өзү өнүгө элек, турмушка даяр эмес, кыз деген бала төрөйт, үй бүлө күтөт, үйдүн түйшүгүн көтөрөт. Анан мен каршымын. Маалыматка ылайык өлкөдө турмуш курган кыздардын 15%-ын 18 жашка чейинкилер түзөт. Анын ичинен 1%-ы 15 жашка чейинки куракта турмушка чыккандар. Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында 15-18 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча Кыргызстан 5-орунда турат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Баткендин Исфана шаарында жүк ташуучу унаалар үчүн айланма жол курулууда. Буга чейин Лейлек районуна каттаган оор унаалар шаарды аралап, жеңил машиналарга тоскоолдук жаратып келишчү. Эми бул көйгөй жакынкы күндөрү жол пайдаланууга берилгенден кийин чечилет. Айланма жолдун жалпы узундугу 6 чакырымды түзүп, элдик ашар жолу менен курулуп жатат. Курулуш иштери толук бүткөн соң пайдаланууга берилмекчи. Кененирээк Камчыбек Ходжаев улантат.
Оор жүк ташуучу унаалар Исфана шаарынын Дадасян көчөсү менен Кулунда аймак аркылуу көбүнчө Тажикстанга каттайт. Базар, мектеп сыяктуу мекемелерде ушул көчөдө жайгашкандыктан чоң унаалардын каттоосу жөө жүргүнчүлөр үчүн кооптуу. Ошондой эле жол тыгындыктарына да алып келет. Кыштын күнүндө мына көрүп турасыңар, бул жерде азыр. Кудай сактасын, эгер бир чоң машина качып кетсе, бул жерде бул жагы ылдый. Бизде пробка болуп калат. Тыгын. 1 саат тыгын болот. Жолдун көйгөйү бизде абдан чоң. Ошон үчүн бизге ABS жол өтө зарыл. Тезаранча бүтүп берсе бизге жакшы болуп калат эле. Көйгөйдү эске алып, бүтүндөй Лейлик районунун жашоочулары мекеме ишканалар салым кошуп, оор жүк ташуучу машиналарга айланма жол курууну баштаган. Учурда жалпы узундугу 6 километрден ашкан жолдун курулушу аяктап, пайдалануу алдында турат. Районубуздун тургундарынын кылган далалатынын натыйжасында ушул 6 километр 200 метр болгон Исфана шаарынын айланып өтүүчү жолун курулушунун аяктоо алдында турабыз. Бул районубуздун аймагында бүгүнкү күндөгү жолдордун эң маанилүүлөрүнүн бири ушул болуп саналат. Район акими Бекмурат Баймуратовдун айтымында жаңы жол 1 жума аралыгында ишке кирет. Мындан сырткары быйылкы жылы Лейлик районунда транспорт жана коммуникация башкармалыгы тарабынан жолдор оңдолгон. Атап айтканда Максат айылында 1 километр 200 метр, Бешкент Кайрагаш жолунун 1 километр 800 метр жолуна асфальт төшөлгөн. Камчыбек Ходжаев, Чыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. Ынтымактын кабарчылары өтүп бараткан аптанын эң маанилүү жана орчундуу окуяларын сиздерге кеңири айтып беришти. Ушун менен Назар апталык маалымат программасы өз ишин жыйынтыктайт. Сиздер менен мен Назгүл Ахунова болдум. Саламатта калыңыздар.